тили 2-класс мұғалім Сапарқұлова Чынара Жақыпбековна. Қырғыз тили 2-класс мұғалім Сапарқұлова Чынара Жақыпбековна. Так, балдар, саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабактын темасы уңгулаш сөздөр. Буга чейин биз уңгу мүчө жөнүндө маалымат алып келгенбиз. Эми бүгүн балдар биз уңгулаш сөздөр деп эмнени айтабыз? Канткенде биз уңгулаш сөздөрдү түзө алат экенбиз балдар. Аны биз бүгүнкү сабакта сөздөрдү уңгу мүчөгө ажырата алабыз. Мен азыр эле айтып кеттим, буга чейин биз уңгу мүчөгө ажырата келгенбиз. Уңгуду эмнени айтабыз, мүчөдө эмнени айтабыз, анын баарын билебиз. Эгерде биз булардын баарын жакшы билген болсок, анда биз эмне балдар бүгүнкү теманы оңой эле түшүнөбүз деген ойдомун. Экинчи, уңгулаш сөздөр жөнүндө маалымат алабыз. Буларды маалыматты сүрөттөр аркылуу алабыз дагы. Ошо менен уңгулаш сөздөр эмне экенин түшүнөбүз балдар. Текст угуу менен боорукерликке үйрөнөбүз. Бүгүн аябаганда жакшы текст өтөбүз балдар. Жакшылап көңүл бурасыңар деген ойдомун балдар. Карагыла, бул азыркы сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Анан бүгүнкү тема уңгулаш сөздөр болгондуктан бул сүрөт бүгүнкү темага кандай байланышы бар? Эмнени түшүнүп атабыз? Тема уңгулаш сөздөр. Көңүл бургула, анан жыйынтыгында уңгулаш сөздөр кандай экенин билебиз балдар биз. Карайбыз. Чай. Сүрөттөн биз чайды көрүп туруп атабыз. Кадимки эле биз күнгө чай ичебиз. Үй бүлөбүз менен отуруп, Андан кийин экинчи сүрөткө көңүл бургула балдар. Экинчи сүрөттө биз чай ичиш үчүн бизге эмне керек? Ошол чайды куйганга идиш керек, чайды демдеп, жакшынакай кылып. Мынакей, бул эмне эле балдар? Чайник. Карагыла. Чай деген бул уңгусу, чайник, карагыла, чай. Мынакей. Уңгусу, ник, мүчөсү. Эми уңгуга мүчө уланганда балдар жаңы сөз жасалып чыкты. Чай дегенде биз иче турган чайды түшүнөбүз. Ал эми бул чайник. Чайды демдегенге, чайды куйганга керек болгон идишти түшүнүп атабыз. Андан кийинки сүрөттү карагыла. Карагыла балдар, жазуусунда турат, мен азыр силерге таптыңар болуш керек. Мынакей. Адамдар биз эс алуучу жай, чайхана деп коебуз, чайхана. Чай, хана деп бизде чайхана деп айтабыз. Чайхана деп жазабыз. Чай деген бул уңгусу балдар, кана мүчөсү. Бул жерде чай деген сөздөн карагыла. Биз атайын эс алуучу бир жайды. Кана деген сөздөн ушундай сөз пайда болду. Уңгусун чайдан 1-2 сөз жазат. Уңгусу ошомойдон турат дагы, бирок мүчө уланганда таптакыр башка сөздөр пайда болду. Эми бул жерден карагыла. Биз бул жерге барганда бизди тейлөөчү адамдар болот, балдар. Тейлеген адамдар болот. Булар кимдер болушу мүмкүн? Мынакей. Чайканачы. Бизде кыргызча айтканда чайканачы, бизди тейлеген адам. Чай, 2 каначы, 2 мүчөнүн жардамы менен биз таптакыр жаңы сөз жасап чыктык. Ошондо чай деген уңгу сөздөн биз 1, 2, 3 жаңы сөз жасап чыктык. Ошондо булар эмне болот экен балдар? Уңгулаш сөздөр болот экен. Уңгулары ошоңойдон турат дагы, бирок мүчө улануу менен жаңы сөздөрдү жасап чыкты. Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн байуу жолун да ушудан билсек болот балдар. Андан кийинки сүрөткө биз күнүндөлүк тиричиликте дайым кайда барабыз? Дүкөнгө барабыз. Дүкөндөн өзүбүзгө керектүү нерселерди алабыз, балдар. Дүкөн уңгусу. Ал эми бул сүрөттөн карагыла эмнелерди көрүп турабыз? Нан азыктарын көрүп атабыз, жемиштер азыгын көрүп атабыз. Жашылчалар азыктары турат бул жерде. Эт азыктары, тиешелүү нерселер. Анан ошолорду саткан адам ким болот бизде? Дүкөн.
чү болот. Мына дүкөн деген сөздөн мына уңгудан чү мүчөнү кошуп, дүкөнчү деген эки сөздү жасап чыктык балдар. Көңүл бурдуңар болуш керек. Дагы бир жолу эметип кетейинчи, маалымат берип кетейин. Дүкөн деген уңгусу өзүңөр эгер иштептериңерге жазып атсаңар, жазып отурасыңар балдар. Дүкөн деген уңгусу, чү деген мүчөсү болот балдар. Ошону дүкөн дегенде биз азык түлүк дүкөн бар, ар кандай ошол дүкөндүн ичинде эмне иштейт экен? Сатуучу, дүкөнчү адам иштейт экен. Эми мынакей карагыла. Бир эле уңгуга ар түрдүү мүчөлөрдүн улануусу менен жаңы сөздөр түзүлөт. Бир эле уңгуга, мен жана эле айтып кеттим, чай деген сөздү алдык дагы, ошого биз 3 мүчөнү улаганда 3 башка сөз келип чыкты, балдар. Жаңы сөздөр түздүк. Мындай сөздөр уңгулаш сөздөр болушат. Мисалы, тоо, тоолуу, тоолук, тоодой деген сөздөрдү алып көрсөк дагы, өзүңөр ойлонуп көргүлөчү балдар. Ар биринин, мисалы, тоо деген бул уңгусу, мынакей, мына уңгу. Эми ар түрдүү мүчөлөрдүн улануусу менен жаңы сөздөр түзүлөт. Тоолуу дегенде эмнени айта алсак болот? Тоолуу бул мүчөсү болуп атат балдар. Тоолуу. Тоолуу бул эмнени түшүнөсүз? Кыргызстан тоолуу өлкө, мына ушундай сүйлөм. Тоолук. Ал тоонун ордунда бизде деген көптөгөн айыл кыштактар бар да, ошондо ал тоолук бала. Эгерде шаарга келсе, бул тоолук бала келген турбайбы деген сүйлөмдү дагы сөздүн арасына кошуп кетсиз. Тоодой. Ал тоодой бийик экен. Бир чоң бир нерсени салыштырууга алганда биз тоодой бийик деп да айтсак болот экен. Мына ушуну бул жерде тоо деген уңгуга лук, дой мүчөлөрүн коштук дагы, бир тоо эки 3 сөз жасап чыктык. Үчөө тең сүйлөмдүн арасында бача кызматтарды аткарат. Мен тоо көрдүм деп койсок, мына карагыла. Көрбү? Тоолуу дегенде башкача айтылып атат, тоолук дегенде башкача, сүйлөмдүн ичинде бар таптакыр башкача кызматтарды аткарат балдар. Түшүнүктүүбү? Тема түшүндүңөр, бир эле уңгуга ар түрдүү мүчөлөрдүн улануусу менен жаңы сөздөр түзүлсө, мындай сөздөр уңгулаш сөздөр болот. Эми мына азыр эле биздин карасаңар балдар, Кыргызстандын ажайып кооз тоолорун көрүп атабыз. Мына бул жерде тоону көрүп турабыз. Мен тоодум. Биз анткени Кыргызстандын бүт жеринде эмне тоо учуп турат эмеспи балдар, мына тоо. Эми кара, тоолуу. Сүйлөм түзүп көрсөк, Кыргызстан тоолуу өлкө. Көрдүңбү? Тоо менен тоолуу дегенин экөөнү эки башка маанидеги сөздөр пайда болду. Көңүл бургула балдар. Сүйлөм түзсөңөр да болот өз алдыңарга отуруп, боюнча күнү ишинде иштейбиз балдар. Тоолук, тоо уңгусу, лук мүчөсү, мына тоонун борундагы айыл кыштактар. Мисалы, ал айылды, мисалы, тоодон шаардан ушу айылдан тоолук бала келген турбайбы деп түшүнсөк болот. Мынакей. Тема түшүнүктүү болуш керек, Бул жерден дагы биз бир нече сөз алдык. Сөздүн маанисин пайда кыла алдык балдар. Түшүнүктүү иштептерге жазып отурсаңар болот. Кимде ким түшүнсө азаматсыңар, уңгу мүчөнү билсеңер эле, анда силер эмне бат эле түшүнөсүңөр балдар. Уңгусу тоо, тоо мүчөсү лук. Уңгу деген эмне эле? Бир жолу дагы маалымат алып кетейин. Уңгу сөздүн уңгу өз алдынча турганда кандайдыр мааниге ээ болуп турат, Ал эми мүчө өз алдынча турганда эч кандай мааниге ээ болбойт. Мисалы, лук десек, көрдүңөрбү? Ал эми уңгу өз алдынча туруп кандайдыр бир маанини берип турса, ал уңгу деп аталат. Ал эми лук мүчөсү, мына луу мүчөсү эч кандай маани алар уңгуга жалганганда гана
кандай бир мааниге ээ болушат балдар. Андан эсе уңлаш сөздөрдү бул көнүк ишинен пайда кылып жасап көрөбүз балдар. Көңүл бургула. Мен силерге биринчи сөзгө уңлаш сөздөр кантип жасаганыбызды мисал кылып көрсөтүп койдум. Калган өзүңөр иштеген да аракет жасасаңар болот. Бул жерде карагыла, сөз деп турат. Мекен, китеп, жаз, жол, дос. Мына 1, 2, 3, 4, 5 сөз турат. Ушу 5 сөздөн биз уңлаш сөздөрдү жасап чыгышыбыз керек. Биринчи сөздү карагыла. Мекен. Мисалы, биздин мекен Кыргызстан, Менин мекеним Кыргызстан. Мекенчил, мекендеш дейт. Мекендеш дегени мекен менен мекендештин айырмасы бар. Мекен дегенде биз өзүбүздүн жашап жаткан өлкөбүздү түшүнөбүз. А мекендеш деген менин замандашым, менин мисалы бир айылдашым деген мааниде. Биз бир өлкөдөн деген мааниде түшүнүктө алабыз. Ал эми мекенчил деген бул патриот деген маанини түшүндүрөт. Түшүнүңөрбү? Өз элинин мындай айтканда мыкты эр азаматтар болот го, өзүнүн өлкөсү үчүн аябай күйүп жанган, мына ушуларды мекенчилдер деп атап коет. Мисалы, мына мекен мүчөсү, уңгусу мекен, мүчөсү деш. Мына мен мекен деген уңуну ажыратып койгом. Буга чейин уң мүчөлөрдү ажыратканын үйрөнгөнбүз. Деш мүчөсү, чил бул жерде мүчөсү, уңгусу. Ошондо биз эки сөз жасап чыктык. Эгерде кимдегин дагы мындай мен уңгулаш сөздөрдү таба алдым деп десеңер, табам дагы жазам десеңер, андан арда улантып жаза берсеңер болот. Мен бул жерде боштук калтырып койдум. Биз силерге мисал катары экиден гана уңгулаш сөздөрдү мисал кылып берип жатам. Эгерде дагы жазабыз десеңер, жазсаңар болот балдар. Так, андан ары кеттик балдар. Китеп. Мына мен силерге дайын бойдон бердим. Китеп. Уңгусу китепкана. Кана эмнеси бул? Мынакей карагыла. Уңгусу китеп, китепкана, китепканачы. Биз китеп дегенде кадимки биз окуу китепти түшүнөбүз, Китепкана дегенде көп китептер турчу жай. Китепканачы. Ошол китепкананын ичинде иштеген адамды китепканачы дейбиз. Мынакей. Биз ошону 1, 2, 3 сөз жасап чыктык. Бул жерден да 1, 2, 3 сөз балдар. Мында өзүңөр жазсаңар болот, эгер таба алсаңар балдар. Эгер кимдигини таап отурса азаматсыңар. Так, андан кийинки сөзүбүз биздики жаз дейт. Жазга кандай кылып эмне кылсак болот? Жазуу, жазуучу деген сөздөрдү алдым мен. Мисалы, жаз, бир нерсени жаз. Мисалы, жазабыз. Иштептерге жаз дейм мисалы. Андан кийин карагыла балдар. Мен жебечем. Кайга кетип калды. Жазуу. Жаз деген уңгусу балдар. Карагыла. Жазуучу. Жазуу, жазуучу. Жаз уңгусу, у мүчөсү. Жазуучу, чыгарма жазган адамды айтабыз, жазуу. Жазуу дептерге жазуу дептери деп коебуз, иш дептери деп коебуз. Жазуучу деген мыкты чыгармалар жазган адамдарды айтсак болот. Кыргызстанда эң биринчи эле мындай айтканда жазуучу дегенде биз кимди эстейбиз? Чыңгыз Айтматовду эстейбиз. Андан кийин балдар, жол. Жолду жолоочу дедик, карагыла. Жол, мына балдар, жол, мына жолду жолоочу. Жол деген бул жерде уңгусу, мынакей жол. Жолду, ал жолдуу адам экен. Ал жолдуу адам экен. Жолоочу, жолоочу деген бул азыркы жол жүргөн адамды, жол жүрүп келген адамды жолоочу деп коебуз. Эми бунда башкачараак мааниси бар. Эми силерге азырынча аларды айтуунун кажети жок, анткени силерге кичине азырынча эртерээк ар нерселерди көбүрөөк эмне кылган. Жолоочу жол жүрүп келген адамды айтсак болот. Так, андан ары достук, достор. Көңүл бурабыз. Дос, мынакей уңгусу балдар. Достор, достук, дос.
курбуу, жолдош депсе, ал эми достук дегенде эки элдин достугу, эки өлкөнүн достугу, эки элдин достугу. Достор деген мындай көп маанидеги достор деген сөздү алабыз. Эми дагы бир жолу кайталап кетейин балдар. Сөз, мекен, китеп, жаз, жол, дос. Булар оңгоо түрүндө турган сөздөр болду. Биз ошого эмне кылдык? Уладык, балдар. Мынакей ар биринен онча сөз жасап чыктык. Андан ары кеттик балдар. Бүгүн силерге аябагандай сонун бир Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинен силерге аябай балдарга жаккан бир чыгармадан үзүндүн окуп берген атам балдар. Аябай көңүл бургула. Бунун тарбиялык мааниси аябагандай зор. Силерге мындай тарбиялык мааниси негизи эле кыргыздын ар каякта жашаган ошол жөнүндө маалымат аласыңар. Бул сүрөттө кыз менен бала, кемпир, бугене, мына карагыла, жакшылап кунт коюп уккула балдар. Ушул жер силерге мекен болот. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин үзүндө. Кантейин болуптур, деди ойлонуп туруп Майрык Чардис кемпир. Сурап калдың, ал, бирок тез кет бу жерден. Жетимдерди алыс жериң аман жеткир. Жок, эгер аякка жетпей жолдо өлсө, же каракчылар жайласа, же өздөрү чоңоюп алып, ак сүтүңдү унутуп, адамдык арамдыгына кетсе, өзүңөн көр. Бугене Майрык Чардис кемпирди алкап узатты. Анан уул бала менен кыз балага айтты. Балдарым, адам болсоңор да, мына эми мен силердин энеңермин. Мен силерди ак карлуу аппак ала тоосу бар, тоо борунда калың токой чери бар, ортосунда көк теңирдин жерге тамган көз жашындай мөлтүр ысык көлү бар жерге алып барам. Ал жерди көк теңир бейишке арнап койгон экен. Кыргыз тукуму курут болуп кетээрде экөөң калып, экөөң элдин атын өчүрбөй кайра тукум улайсың. Окум тукумуна мекен болсун деп мен теңирден сурап алдым. Бул жерде буга чейин бул Энисайда жашаган кыргыздардын эмелер душмандары баарын өлтүрүп кетип, бул кыз менен бала токойго бүлдүркендерген ойноп кетишет. Ошондо бүт баарын эмне кылып кеткен? Кырып жоюп душмандар өлтүрүп кеткен. Анан ушу Майрык Чардис кемпирге эмне кылат? Буну өлтүрсүн деп буйрук берет. Балдар так секирип кубанышты. Тепеңдешип мүйүздүү бугененин соңунан чуркап алышты. Жүрөр жол алыс, учу кыйры жок. Жердин бир четинен бир четине. Узак жолдо балдар арып ачты, алдан тайды. Бугене балдарын ак сүтү менен багып жүрүп отурду. Күн ысыгынан көлөкөлөдү. Суук түндөрдө бооруна кысып жылытты. Эне сүтүн кубантты канчалык. Кечкисин тырп этпей жыгылган балдар эртең менен так секирип ойноп турушту. Нечен күн, нечен түн өттү. Эски мекен Энисай жан кейитип алыс калды. Жаңы мекен ысык көл көздөн учуп алыс жатты. Эки жолу кыш өтүп, эки жолу жай келди. Дагы бир жолу кыш өтүп, дагы бир жолу жай келди. Балдарын ээрчиткен бугене ашуу ашты, бел басты. Агыны катуу суу кечти, мээ кайнаткан чөл кезди. Бирок чарчадым, чаалыктым дебей балдарын ак сүтү менен кубандырып талбай жүрүп отурду. Мына балдар текст окудуңар, канча эки кыш, эки жаз жүрүп отуруп, эки жай жүрүп отуруп алып эмне келди? Ысык көлгө балдарды алып келди. Мына эми карагыла. Окуя кайсы жерде болду? Бул Энисай, мурун кыргыздар жашаган Энисай жеринде болду. Ошол жерден алып кетип атат балдар. Каармандар кимдер? Бул Майрык Чардис кемпир балдарды өлтүрөм деген, Анан бугене эмне үчүн желиним сүткө толуп турган кезде, анткени душмандар бунун балдарын да атып өлтүрүп коюшту. Мына бул кыз менен бала.
Анан окуя болгон жер, Энис Айда болгон, анан ары алып кетти балдар. Бул текстти угуу менен биз эмнеге үйрөнөбүз? Бир гана көрүңөрбү, бул бугайне жаныбар болсо дагы ушундай боорукер экендигине, боорукерликке үйрөнөбүз, адамга жакшылык кылуу дегенге үйрөнөт экенбиз балдар. Анда сабагыбыз соңуна келип жетти балдар. Текстти жакшылап көңүл буруп уктуңар деп ойлоймун. Үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма: тексттен уңгулаш сөздөрдү таап сүйлөм түзөбүз. Текстти карайсыңар дагы эмне кыласыңар балдар? Уңгулаш сөздөрдү таап эмне кылабыз? Сүйлөм түзүп жазабыз. Сүйлөм түзгөндү биз билебиз, буга чейин сүйлөм түзүп келгенбиз балдар. Ушу менен саламатта калгыла. Эмки сабакта көрүшкөнгө чейин.